Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Арбасын ару кыргызым бар болуңуздар. Кылымга арткан кыргыз бүгүнкү күнгө чейин жоголуп кетпей жашап келди. Не себептен ушул башка жашоонун мындайча айтканда түндүгүн, түркүгүн кармаган улуттар жоюлуп кетип, кыргыздар бүгүнкү чейин сакталып келет. Мунун сыры эмнеде? Ушул боюнча мен суроону агабыз Дастан Исламовичке сунмакмын. Мына ушу көп сыры бар дейт, кыргыздын буга чейин сакталып келгени. Анын биринде ушул жоокерлик деп коет экен, бая намыс, көп кырды. Ошо жоокерлиги жөнүндө кандайдыр маалыматтар китептерде барбы? Ошол жөнүндө бир кененирээк токтолуп кетсеңиз. Өзүңүз туура байкадыңыз, Манаста минтип айтылат. Тоолор урап сай болду, кырлар жылып тоо болду, гөлдөр соолуп чөл болду, аты калып өзү жок, дала элдер жок болду дейт. Бу сапты ким айта алат? Нече миң жыл бою турмуш жолунда жок болуп кетпеген эл гана байкайт. Гөлдүн соолуганын, тоонун ураганын, сайлар жылып кайта тоо болуп, жер жүзүндө жаңы өң түзүлгөнүн байкаш үчүн нече миң жыл жашаш керек эле. Ошол эле учурда биз көп маани бербейбиз. Кыргыз кантип жок болуп кеткен жок. Эгерде акыркы эле 2000 жылды алсак, ушу 2000 жыл убакытта аты калып өзү жок болгон элдердин тизмеси өтө узак. Акыркы 5000 жылда канча элдер тарыхта кайсы ат менен эскерилген, бүгүн алар барбы же жокпу деген суроо болсо, жообу мындай: аман калган, атын сактап, затын сактап бар элдердин саны 2 колдун манжасындай эле санасаң араң жетет. Албетте кыргыздар сакталып калганын себеби бир топ, бирок эң башкы себептеринин бири кыргыз жоокерчилиги. Өз тарыхында далай кара кыргын кызыл сүргүндү башынан өткөргөн кыргыз жеңип келген. Эмне үчүн жеңип келген? Кайсы касиети, кайсы сапатына ылайык бул жеңишти камсыз кылып келген бабаларыбыз деген суроо болсо, эң биринчи биз жоокерчилик өнөрүн айтып коебуз. Эгерде сөздү чечмелеп, даректүү кылсак, анда илим эмне дейт? Биринчи ушундан баштасак, илим эмне дейт кыргыздын жоокерчилиги жөнүндө. Анан албетте тарыхта биз кыргыз жоокерчилиги жөнүндө маалыматты табабызбы, азбы, көппү деген суроого жооп издесек. Эгерде тарыхый булактарга кайрылсак, анда бир кызык окуя болгон. 2003 жылы Турцияда Анкара шаарында Алтай илимпоздорунун жылына бир жолу бир жумага чогулган жыйын өткөн илимий жыйын. Ошо жыйында Дмитриев деген Санкт-Петербург шаарындагы тарыхчы окумушту өзүнүн 20 жыл иликтөө, изилдөө эмгегинин жыйынтыгын бет ачарын кылып сөз сүйлөгөн. А киши мага өзүнүн ошол чоң эмгегинен
Берген мен үзүндүсүн гана ала келдим бүгүн бияка. Ал эмгек мындай болуп атат. Мен а киши менен сүйлөшсөм айтып атпайбы? Москвада, Санкт-Петербургда китепканаларда жабык фондулар бар дейт. Ага кирип китеп алуу мүмкүнчүлүк жок эсе дейт. Демократия жаңы башталган убакытта Ельцин ошол жашыруун фондулардын баарын ачкан дейт. Кеңири эл барып китеп алып окуганга мүмкүнчүлүк алды дейт. Ошондо барып Москвада чоң Ленин китепканасы бар. Ошонун жабык фондуна 2 жыл иштедим дейт. Үлгүрүп калдым дейт. Кийин ошол кайта жабылып калды. Ага фондторго эч ким кире албай калды, ала албай калды дейт. Мен 2 жылдын ичинде көп тарыхый булактар менен таанышып, алар менен иштеп, мынау эмгегимди жыйынтыктадым дейт. Буга чейин дагы бир 15 жылдай ушу багытта кызыккам дейт. Бул жоопкерчилик орто кылымда, байыркы доордо бул эмне болгон, эмнеге таянган, кандай деңгээлде болгон, кайсы курал жарак колдонгон деген суроолорго мен жооп издеп, ушунча жыл өмүрүмдү арнадым дейт. Анан жыйынтыгында чоң эмгек, ал өзү тарыхтын доктору болчу, бирок чоң эмгек жаратып, ошонун бет ачарынан мынтип айтылат ал эмгек. Профессиональный воин батыр тюрко-персидской военной традиции дейт. Же болбосо кесипкөй жоокер баатыр түрк перс элдериндеги аскер жөрөлгөлөрүндө машык ыкмаларында деген мааниде эмгек экен да. Албетте бул өтө терең эмгек, себеби бу жерде куралдардын түрлөрү мүнөздөлөт. Кайсы курал кайсы учурда пайдаланган, кандай адамдарды тандаган ошо куралга, ошо жоокерлерди кандай машыктырган, дене тарбиясы кандай болгон, аларды кантип кызыктырган, алардын коомдо орду кандай болгон деген суроолорду терең иликтеген экен. А түгүл алардын аң сезими, рухий эрки кандай бийик деңгээлге көтөрүлгөн, кандай ыкмалар менен бул психологиялык багытта иликтөө иш жүргүзгөн экен да. Эмгеги бүткөндөн кийин талаш болуптур. Бул тарых илиминин алкагында каралыш керекпи, же аскер илиминин алкагында каралыш керекпи, же медицина, психология илим тармагынын алкагында караш керекпи деген жактоодо келгенде ушундай талаш болгон экен. А түгүл жоокерлердин жарадар болгондо кайсы ыкмалар менен айыккан, кандай дары дармекти колдонгон, ушуга чейин иликтеген зор эмгек экен да. Мен бул эмгектин убактыбыз аз, бир эле жерин айтайын. Мына бу жерде минтип айтып атат, кантип балдарды даярдаган. Мына 18 жашка жеткен эркек балдар, ал мындай болуптур да. Молодому воину предстояло увернуться от неожиданного нападения вооруженного холодным оружием воина, не дав тому даже коснуться этим оружием своего тела. Молодой воин должен был хорошо ездить на лошади, ловко владеть всеми видами оружия. После длительного обучения и окончательного испытания его называли человеком, обученным кыргызу. Подразумевая под этим словом профессиональное владение военным искусством, люди, обученные кыргызу, занимались исключительно военным делом и освобождались от всех налогов. Мындайча айтканда, улутту, түрк болобу, перс болобу, ага карабай, ошол машыгуудан кийин, ошол окутуудан кийин, ошол даярдыктан кийин жанагы жыйынтыктоочу сыноодон өткөндөргө сен кыргыз илимине ээ болдуң деген наам беришкен да. Мына сага баракелде. Көрдүңүзбү? Түрк перс элдеринин арасына улутуна, жерине карабай, урусуна карабай, эгерде ошо деңгээлдин баарын сен өтсөң, анда сен кыргызды билет экенсиң. Сен кыргыз деген наамга татыктуусуң дейишкен. Мен чечмелеп эле коеюн. Биякта бул эми өтө көп узак маалымат. Мунун мисалы
кандай жарадар болгондо кайсы дары дармек менен мисалы жаанын огу кирип анан кийин денеде туруп калса ошонун учун кандай аспап менен алып чыккан мунун баарын ушу эмгекте чагылдырган экен. Мен бир эле жерин айтып атайын. Ушундай чеберчилик жоокердин эң туу чокусу бул кыргыз болуп эсептелген экен дагы. Улутуна карабай, бул кыргызды үйрөнгөн, бул кыргызды билет деген, кыргыз деген наамга жеткен жоокер дечи экен. Негизи анда кыргыз деген ушул аскерлердин машыктыруусунун эң бийик деңгээл үлгүсү болгондо, мына азыр айтып атат го, жанагы зеленый берети деп аскердин бир эме бөлүктөрүн айтат, морские котики деп айтат, краповый берети дейт. Орто кылымдарда кайсы улут болбосун, эгерде эң чебер жоокер болсо, бул кыргызды билет экен да, бул кыргызга үйрөтүлгөн экен да деген доор болгон экен. Бул кыргыздын каны кайнаганда беттегенин бербеген жоокер деп айтылат го. Эми ал бир эле мүнөздөмө, бирок бул өтө терең илим экен. Өтө терең илим экен. Машыгуусу дагы жана курал жарактардын ар бирөөнүн түрүн мүнөздөп, кайсы учурда ал ылайыктуу болот, аны кандай колдонуш керек, адамдын кайсы булчумдары иштейт. Мисалы жаа тарткандар өзүнчө, найза сайгандар өзүнчө, кылыч ташкандар өзүнчө, мисалы ат үстүндө өзүнчө. Бул өзүнчө чоң илим билим. Албетте азыр доор өзгөрүлдү, заман бөлөк. Адам баласы ага муктаж болбой калды. Бирок өз убагында бул өзүнчө эле бир чоң билим болгон экен, чоң өнөр болгон экен. Эми чечмелеп айтсак, тарыхта ушуну далилдеген мен көп маалымат таптым да. Бул илимий эмгекти өзүнчө 1 саат талкууласак болот эле, бирок биринчиден убакыт жок, экинчиден калың көрөрманга мунун деле кереги жокпу деп ойлойм да. Менимче керек эле. Эгерде керек болсо, анда убакыт буйруса тапсак, кийин мен чечмелеп айтып берет элем. Мисалы Бабур бабабыз кыргыз болгон, атасы кыргыз болгон, Бабурнама деген китеп жазган. Ошондо ушул илимдин бир тобун жазып кетиптир. А киши айтыптыр, кайсы куралдын артыкчылыгы кандай, кемчилиги кандай, кайсы куралды кандай колдонуш керек, ал куралды берген жоокер кандай талаптарга жооп бериш керек. Мисалы жааткандарды 7 жылдызы бар, чоң 7 жылдызы. Ошондо сабынан 2 жылдыздын түбүндө дагы бир кичинекей жылдыз бар. Аны астрономия илими Альтаир деп коет. Ошол жылдызды таамай көргөн адамдар гана жааткычтарга тандалчу экен. Эгерде ошо кичинекей жылдызды көрө албаса, анда жааткычка жарабайсың деп койчу экен. Манас. Көрдүңүзбү кандай? Азырда кызыгып көрсөңүз болот. Чоң 7 жылдыздын сабынан, учунан 2 жылдыздын астында кичинекей жылт деген жылдыз. Аны элдин көбү көрө албайт. Көзү курч адамдар гана көрөт. Ошолор гана жааткычтар да. Мына муну Бабур жазып атат да. Кылычтардын түрлөрү кандай болгон, найзалардын түрлөрү кандай болгон, найзаны кандай урунуш керек, найзадан кандай коргонуш керек. Бул өзүнчө чоң илим. Эми биз убактыны бөлбөйлүк, коротпойлук. Тарыхта эмнени тапсак болот? Сиз билесиз, Төлөк Төрөкан аксакалдын санжырасы. Мына, мындай санжыра. Ушул санжыранын мазмуну кандай? Бул санжыра Зар заман деген түпкү санжырабызга негизделген. Ошол түпкү санжырабыздын мазмуну ал мындай окуяларды баяндап, анан кийин мындай сүйлөмдөр көп. Мындан кийин 300 жыл кыргыз бейпил турмушта жашады дейт. Мындайча айтканда 300 жылдан аттап кетти да. Дагы бир окуя, бул же согуштук окуя, же бир ылаң болобу, дагы бир ушундай тарыхка татыктуу окуяларды жазып келип, андан кийин 500 жыл кыргыз жакшы бейпил турмушта жашады деп да. Эми ошондо окуялардын көбү албетте согуштук окуяларга арналган. Мына ошонун бирин мен айтып берейин. Мына 12 жыл согуш болгон экен бир эл менен. Мен эми жаран ырбатпай ал элдин атын айтап эле коеюн.
12 жыл согушуп, кыргыз ошондо өтө көп кыргынчылыкка учурап кеткен. Мен окуп атам бу кишинин жазганын. Кыргыздын атактуу баатырларынан 72 баатыры өлгөн дейт. Ал бозой тирүү калган болсо да жарадар болуп бүткүл бою ириңдеп кеткен. Кайра журтуна келип эсептесе 7 түмөн жоокерден 3 эле түмөн кыргыз кайта келген экен дейт. 70 000 жоокерден 40 000 талаада ошол майданда калган деп атат да. 30 000 эле түмөн деген 1000 деген да, 1000 деген. Ар кайсы уруулардан келгендерге уруш олжонун баарын бөлүштүрүп, анан кыргыз эне сайда жаткан экен дейт. Ошондо кыздын 40 чачы уулу деп кыз сыйлаш ошондон баштап кыргызга алат болуп калат. Себеби ошондо Муз Барчын деген аял зат эрдигин көрсөткөн экен, элдин эсинде калган экен. Айласы кеткен аксакалдар кеңешип, душман дагы келсе, биз жоокерлерибиз жок болот. Бизге эркек балдары төрөсүн. Биздин жесир калган келиндер кетип калбасын деп, кыргыз уругу түгөнүп кетпесин деп, өлгөндүн аялы тирүүгө мурас деп, бир эрге 9 аял нике кыйылган экен дейт. Ошончо өлгөн экен да. Элестетип көрүңүзчү. 9 аял бир эркекке нике кыйылып тур. Биринчиден эркек караш керек, багыш керек, а экинчиден эркек жоокерлер керек да. Тукум. Душман муктаждык болгондо буга сөздөр. Душман келсе каяктан табасың? Бирөөдөн барып жалдабайсың да. Ал убакта жалдаган жоокерлерге ишеним жок болчу да. Көрдүңүзбү кандай болгон? Кандай катуу согуштан кыргыз өткөн. 70 000ден 30 000 аран келген. Мына бул берде баян. Дагы муногу баянды айталы. Мына муногу китеп Кыргыздар деген 10-чу том. 10-чу том. Мына мунун 107-чи бетинде минтип жазылып атат. Бул 1687-жылы жунгарлар менен кыргыздар согушканда, ошо жылы чоң кыргын болуп 5000 кыргыз жоокери майданга аттанган, кайта келгени 30 эле келиптир. Мен окуп берейин бу жерде. На поле брани погибли сам Еренак, его младший сын Шап и 2 внука. В 1688 году кызылский Есаул от Кула, побывавший в Алтайском походе, доносил русским властям, что после боя с джунгарами в живых назад пришли в кыргызы не больше 30 человек деп. Маалымат берген экен Есаул. Падышалык Россиянын бийлик өкүлдөрүнө маалымат бериптир. Ошо кыргындан кийин, ошо согуштан кийин 5000 жоокерден 30-ы келиптир деп атат. Муну терең ойлонсо, биздин мекенибизди, кыргыз мамлекеттүүлүгүн бабаларыбыз кандай кымбат баа менен коргоп келген. Башын аябай, жанын аябай, канын аябай, 5000 жоокер аттанып кетип, 30-ы келсе, эмне деген тармаш болгон? Эл үчүн, жер үчүн. Эл үчүн, жер үчүн, туура айтасыз. Эми Белек Солтоновой бул киши 61 жашында атылып кетти. Багы 34-жылы, аны эми өткөн жолу сөз кылганбыз. Бул кишинин китеби. Бул кишинин китеби Кызыл Кыргыз тарыхы, муну эми эмки уландырыбызда камтыйлган. Абдан жакшы, рахмат.